Зулфукаров Мухтар Ахматбекович, ушу Кызыл Сеңир айылынын тургуну болом, өзүм Бишкекте турам. Ушу апат күндөрдө мен ушу элдин талабы менен биринчи ачылды, элдин батасы менен. Анан өзүм атам бул жерде 30 жыл башкарган ушул айылды, ушул чакырып элдин ден соолугун караш керек деп задача койгондон бүт баарын биз уюштуруп бердик. Бүгүнкү Кызыл Сеңир күнүмдүк стационарынын уюштуруусунун максаты, негизги максаты ушул дүйнө жүзүндө болуп аткан оорунун болтуруу, ошонун алдын алуу. Эгер биздин ушу жарандарыбыздын бирөө жарым ооруп калса, аларды биринчиден тез жардам көргөзүү максатын көздөгөнбүз. Бул стационарды уюштурууда биздин жергиликтүү бийлик тараптан дарыгерлердин медайымдарды бөлүп берди. Ал эми биздин үй бүлө Зулфукаровдордун үй бүлөсү ушу 1 миллион сомдук каражат сарптап ушул жерге калган иш-чаралардын шарттарын уюштурдук. Эмерек алып бердик, 40 орунду, бир поток кетсе 400-500 адамды камсыздай турган месте даярдадык. Штативтери менен комплект кылып туруп. Анан сырткары 4 кычкылдык концентратор, эң керектүү медициналык шаймандар, пульс оксиметр, хонометр, глюкомер деген сыяктуу шаймандарды алып бердик. Бул күндүз стационарды 10 дежурный машина камсыздайт, 2 тез жардам машинасын уюштурдук. Эртең менен 8ден кечки 8ге чейин күндүзү иштейт стационар. Кечинде саат 8 жабылгандан кийин ошол мобилдик дарыгерлер группасы ошо кычкылдык концентраты капельницасы менен даяр турат. Вызовторго барып, ошо больницага жеткириш керек болсо жеткирет, үйүндө назначениясы ошо. Бүт бул жерде, значит, таза зона, кир зона деп бөлдүк. Врачтар келип, таза зонадан кийинип, комбинезон кийип, маска, шлем, бахилалар менен кирет дагы, кызмат көргөзөт. Анан кетип атканда ошол кир зонасына кирип, чечип, уничтоженияга берилет. Ошол шприцтери, системалары бардыгы. Анан сыртка чыкканда чоң бачок коюлат атайын. Ошол бачокко салынып, күйдүрүп салабыз дагы, ошо күлү алдында кала берет бачоктун. Эң толсо анан полигонго барып, специальный комиссия менен жок кылдырабыз. Анан элдердин безопасности боюнча маскасы жок киргизбейбиз, дезинфекциялап киргенден кийин өзүнүн аялдар зонасы, эркектер зонасы деп бөлдүк. Бөлүнүп жата турган болду. Анан назначение алгандан кийин ошол сырттагы экинчи эшик бар, ошо экинчи эшиктен чыгып кете турган болду. Ошондо коопсуздук жагын карап атабыз. Кечинде саат 8де жабылгандан кийин бардыгы дезинфекция болот, анан кийин жабылат. Ошол жактары башка жактардан көрө бизде эң таза, коркпой келип дарылана берсе болот. Анан постельный бельелорду одноразовыйден алдык. Алдына бир адамга бир эме салынат. Кийин алып туруп, ал дагы жок кылынат. Азыр бул жерде свет көп өчөт да, ошол жагы кандай болду? Свет өчкөнгө биз дизельный генератор койдурдук. Свет өчсө ошол освещенияга бир 4 лампочка, анан кислородный концентраторларга обеспечить этире турган эме мощность даяр берилген. Анан көп адам поток болуп келип калса, биз бир катарга ошо 10 кроватька кислороддук станция курдуруп атабыз, бүгүн ишке кирет. Ошол кислородный самоотделение 10 адамга отдельно бериле турган маскалар менен комплект станция курулуп атат. Дары-дармектер кандай болот? Дары-дармектерди биз алып бердик. Ошол миллиондун ичинен бир 200 миңине дары-дармек алдык. Эң керектүү ушу кликсан, гепарин сыяктуу дарыларды. Анан антибиотиктер бир эле ошол пневмонияга эмес, ошо почкасы ооруган, жүрөгү ооругандагы ушундай антибиотиктер алынды. Ал биздин каражатыбыздын эсебибизден болду. Келген пациентке биринчи көргөзүлгөн медициналык кызматы бекер болот. Дарысы бекер, консультациясы, назначение бардыгы бекер болот. Бейтап келип, дарыланып чыгып кетет. Бул ооруну дүйнө жүзүндө жеңе албай атат. Ошон үчүн биз баарыбыз биргеликте ар кимди сындай бербестен, ушу мамлекет башчыларыбыз да кыйын болуп атат. Сындабастан баарыбыз биргеликте ынтымакта бир туугандай болуп оор менен күрөшсөк, мен ойлойм жеңебиз деп ойлойм. Биз дагы районубуздагы күндүзгү стационарды бөлүмүн жаңы ачылган стационар бөлүмүндө турабыз.
Негизи район боюнча стационар бөлүмдөрдүн баардыгын биз айыл өкмөтүнүн деңгээлинде жергиликтүү бийлик менен уюштуруп атканбыз. Бул сапар биринчи жолу биздин райондо жеке ишкерибиз үй бүлөсү менен Зулпукаров Мухтар акабыз демилге көтөрүп, мен ушу спорт залды бош туруп калды, ошол жерде мен уюштурайын, эли журтума кызмат кылайын деп 1-2 жума мурун барып кайрылган. Мына бүгүн иштин результатын көрдүк. Бардык бүгүнкү күндүн талабына ылайык дары дармектер менен андан сырткары жанагы кислородный концентратор аппараттарын коюп бүгүн дарылар бейтаптарды кабыл алып атат. Мен айтарым, бүгүн бардыгыбыз мамлекет үчүн күйүп, элибиз үчүн күйүп, тууган урук үчүн күйүп, ушундай иш кылсак, ушул илдеттен арылабыз. Ошондуктан элибиздин бардыгын ушундай иш кылганга чакырат элем. Андан сырткары райондук администрациянын атынан, өзүмөн, жеке өзүмөн, жалпы элдин атынан ушу Мухтар Зулпукаровичке терең ыраазычылык билгизем. Ушундай бүгүн оор кырдаал күндөрдү колун сунуп, өзүнүн инициативасы менен өзү чыгып ушундай шарттарды уюштуруп берип атат. Мен бул кишиге ийгилик каалайм, үй бүлөсү менен аман болсун. Ушундай чоң кызмат кылып, жеңишке жетип, андан да Кудай буйрса элге кызмат кыла турган иштерди жаратыңыз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт талай кылайм. Ал эми элибиз, журтубуз ушундай демилгелүү адамдардын бардыгын биз келсеңиздер кол жайып күтүп алып, кайсы жерге шарт түзөбүз десеңиздер, биз дагы өзүбүздөн колубуздан келишинче жардам. 95 ке. Сердцебиение. Көтөрүп калдыбы? Ага чейин канча эле? 80 андан 95 кислород менен бармайбы? ооба. Ошондо 86-87 болгондо врач айткандан биз кислород кулланганбыз. Азыр бул жерде кислород менен текшерүп Кудайга рахмат да, көрдүңүзбү азыр кислородный концентраты жок болсо, кеженикеде уже кыйнала баштаган. Бүгүн мына уже эффекттери бар. Кечээ мына ушу дем алып отуруп, өзүнүн өкпөсү өзүнүн кайра калыбына келет. Мына буюрса, ошон үчүн кызмат чоң. Ушундай сизге окшогон жигиттер, сизге окшогон эр азаматтар жардам бербесе, баардыгын алып чыгып кетиш кыйын. Бүгүн элибиздин баары башыбызды бириктирип, ынтымагыбызды чындап күйүп, ишип аракет кылсак, ошол ордон милдеттен калабыз. Алла разы болсун сизге. Күндүзгү станцияда ачылып аткан Кызылкөл айыл өкмөтүнүн Кызылсайын айылында ачылды. Зулпукаров Ахматбек абабыз кайрылып, ушу азыркы болуп аткан илдет боюнча жардам берейин элге деп өзүм кайрылуу жазып, ошондо менен айыл өкмөтүнө макулдашып, Зулпукаровдун үй бүлөсү, ушул Мухтар агабыз өзү баш болуп бул жерде ушу жерге ачтык. Өкмөт тарабынан эми ошол азыркы медицина кызматкерлеринен ушу жерге алып келип макулдашып, булар менен чогуу жардам көрсөтүп атабыз. Ошондой эле кислородный баллондорду алып бердик, жардамдашып, айыл өкмөтүнүн эсебинен. Эми азыр жеке Зулпукар ушу агабыз, Мухтар агабыз өзү үй бүлөсүнүн атынан, Зулпукаровдун атынан 1 миллион каражат келтирип, ал ушу жерде 40 койка арастап, миктар дармектери, ошондой эле санитардык норманын негизинде бүт барлар талапка жооп бере турган элге жардам, күндүзгү станцияда жардам көрсөтүп атат. Эми бул жерде эмгектенген медайымдардын, бет врачтардын негизи тамак аштары бул кандай болот? тамак аштарын ушу бүт Мухтар агабыз өзү жардам көрсөтүп, өзү уюштуруп кызмат көрсөтүп атат, ал жактарын карап. Ошондой эле азыр бул жерде жалпы 20 ашык адам кызмат көрсөтүп атат. Тез жардам, ошондой эле бул жерде кокус, свет маселеси өчүп кала турган болсо, кислородный эмелерге движокторду коюп, суу маселеси токтоп кала турган болсо, водовоздорду коюп, бул жерде бүт санитардык нормасында алыш алып барып атат. Эми ушу Кызылтай өкмөтүнө чоң салым, ошондой эле жалпы мамлекетибизге чоң салым, Зулпукаровдун үй бүлөсү колдоо көрсөтүп атат. Буларга Алла разы болсун, иштерине ийгилик. Ушу менен күч бирдикте дегендей, жалпы элибизден ушундай бир айылыбызга адамдардын бир ден соолук, ушундай ден соолугуна бир кам көрүп, ушундай бир жакшы иштерди баштап отурушат. Аллах таала разы болсун. Бир адамдын ден соолугун сактап коюш бул бир кабанын курган менен барабар сооп болот. Аллах таала ошонун ниеттерине жеткизип, ошондой бир соопторго эгедер кылсын. Аллах таала разы болсун баардыгыңыздардан. Сиздердин да иштериңизге ийгиликтер болсун иншалла. Алла кабыл болсун.